Өнүгүү партиясынын зооветеринардык аптекасы эми Тоолуу Алай районунда. Аталган аймактын тургундарынын дээрлик бардыгы мал чарбасы менен алек болуп келет. Тапкан кирешенин көп бөлүгү дагы малдын эсебинен түшөт. Ошондуктан малдын ар кандай уру сыркоодон алыс болушу айылдыктар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Жакшы ачты бул аптеканычы. Жакшы. Себеби бар жогу бар экен булар. Мына Индияныкы бар экен, Россияныкы бар экен, Голландия дагы элдердики бар экен. Өнүгүү партиясы бир жакшы нерселерди баштап атат. Мен ойлойм, Кудай кааласа Өнүгүү партиясы жакшы иштеп берет го. Эл үчүн. Жаңы зооветеринардык дарыкана ачылгандан бери бул жака көп келчү болдум деген Мамат мырза, аптека дарылардын сапаты жана баасынын арзандыгы менен өзүнө тартты дейт. Мен ушул дарыларды ушул мал чарбага ушул өнүгүү Агропром аптекасынан алып турам. Постоянно арзан, анан вет врачтары дагы кандай дарыларды эмнеге кетишин бардыгын айтып берип турушат. Өздөрү малдан кабар алып мишерден алып турушат. Алай районундагы ветеринар врачтар көп убакыттан бери атайын жекеменчик ветеринардык сервистердин ассоциациясын түзүп иштеп келишет. Анын негизги максаты биргеликте малдын жугуштуу ооруларына каршы күрөшүү. Ал үчүн сапаттуу дарыларды алууга тынымсыз ош шаарына каттап турган ветеринарлар эми бул жерден ишеничтүү түрдө дарыларды жерлерине алып кетип жатышат. Биринчиден элге мындай жакшы жардам болуп жатат да. Биз эми дары-дармектерди Оштон, Бишкектен өзүбүз алып келчүбүз. Жол кыраны коротуп дегендей, азыр бүгүнкү күндө биз Алай районундагы жеке менчик сервистердин бардыгы ушул жерден алышат. Бул жерде арзан, анан ишеничтүү дары-дармектер. Себеби бардыгы зубара болбойбуз, бир адам алып келет, бир аз транспорттук чыгым аз кетет, командировочный аз кетет дагы, дары-дармектердин баасы арзан болот. Анан ушул жерден консультацияда берип турабыз. Учурда бир гана малдын ооруларына каршы дары-дармектер алармандарга сунушталып жатканы менен жаз келгенде жерге керектелүүчү азык заттар алынып келинээрин дарыкананын ветеринардык врачы белгилейт. Ал эми партия өкүлдөрү эл үчүн кылган кызмат дале болсо уланаарын айтышат.